Урматтуу биздин жаш спортчуларыбыз, ардактуу машыктыруучулар, Кыргызстандын эгемендик майрамы менен жана Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын салтанаттуу белгилөөнүн алдында сиздер жалпы Кыргыз элине жакшынакай белек тартуулап дагы бир жолу сүйүндүрдүңүздөр. Деги эле быйыл Кыргызстандын спортчулары үчүн жемиштүү жыл болду десем жаңылышпаймын. Өзүңүздөр билгендей, жакында эле Парижде өткөн 33-чү жайкы Олимпиада оюндарында биздин спортчулар 6 медаль багындырышып, кыргыз спортунун тарыхый барагын жаңыртышты. Мунун өзү өлкөбүз үчүн чоң сыймык жана чоң жетишкендик десек болот. Акыркы жылдары кыргыз спортчулары өлкө намысын татыктуу коргоо менен көптөгөн ийгиликтерге жетишип, Кыргызстандын кызыл туусун бийик желбиретип келатышат. Мына ошол Олимпиада оюндарында жеңишке жетишкен байке эжелериңер силерге дем күч болду. Айтор Иорданияда өткөн дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча Курсантбек Исхаков, Өмүрбек Асан уулу, Рустамжан Кахаров алтын медальдарды багындырышса, Марлен Абдырайымов коло медалинин ээси болду. Ал эми грек-рим күрөшү боюнча Кутман Калбаев күмүш медаль, Бекжан Бейшенбаев коло медаль жеңип алышты. Өлкө намысын талашкан бул эр азаматтар килем үстүндө кара күчүнө шай келген чеберчилигин гана көрсөтүшпөстөн Кыргыздын айкөлдүгүн дагы дүйнө жүзүнө даңазаладыңар десек жаңылышпайбыз. Катуу мертинип калган атаандашына кол сунуп, килемден көтөрүп чыккан Өмүрбек уулубуз адамгерчиликтин жеткен чеги, жөнөкөйлүк жана кыргыз пейили кандай болорун айгинеледиң. Чынында эле биздин балбандарыбыз атаандашын алып тынмайынча жазбаган көктүк мүнөз менен күрөшөт. Керемет ыкмалар менен атаандашынын далысын жерге жыттатып, көрүп жаткан күйөрмандарынын көөнүнө толот десек болот. Анан мен уттум деп айгай салбай, жеңишин кыргыз элине деп, ата мекенине деп арнашат. Мындай көкжалдык, атаандашын сыйлай билгендик Айкөл Манас атабыздын даңгалган асыл сапаттар деп эсептейбиз. Мына ошондуктан силерге урматтуу жаш балбандар, спорт аркылуу өлкөбүздүн дүйнө айдыңында кадыр баркын көтөрүп жатканыңарга өзүмдүн жана жалпы кыргызстандыктын атынан терең ыраазычылыгымды билдирем. Албетте, кыргыз элинин бир уч топурагына жараган, Кыргызстандын бир ыптасын чойгон уулдардан болсо экен деп тарбиялаган ата энелериңерге дагы рахмат. Ошондой эле талантын байкап, жөндөмүн баалап, таптап жүрүп олтуруп, чоң мелдештерге салган машыктыруучулар мына Азат Мирахимов менен Дастан Мухтаровдун дагы эмгектери зор десек болот. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдире кетем. Урматтуу спортчулар, дагы бир айтып кое турган нерсе, кимдир бирөөлөрдүн сөзүнө кирип, камчысын чаап, ар кандай чөйрөлөргө, криминалдарга, саясий оюндарга жетеленбешиңерди өтүнүп кетем. Мына ушул жерден жалпы Кыргызстандын жаштарына дагы кайрылып кетким келип турат. Спорт менен машык кыла. Спорт ден соолуктун булагы, спорт дүйнөнүн элчиси деп бекер айтылган эмес. Албетте, билимди дагы биринчи орунга койгула. Ар кандай ою жаман топтордун жетегине жетеленип кетпегиле. Мен силерди андай сыноолорго майышпайт, моюн бербейт деп ишенемин. Кыргыздын тайманбас эр азамат уулдары катары кыйынчылыктардын баарын жеңип, кийинки Олимпиада оюндарында дагы кызыл байрагыбызды бийик желбиретүүгө даярданышыңарды талап кылат элем. Анткени силер кыргыз спортунун келечегисиңер, кыргыз элинин чоң үмүтүсүңөр. Алдыдагы Олимпиада оюндарында кыргыз элинин намысын коргоо менен чемпион болушуңарга тилектешмин. Муну менен ылдый түшүп кетпегиле, өйдө көтөрүлгүлө. Бронза алганыңар, күмүш алгыла, күмүш алганыңар, алтын алгыла дегендей, Ушун менен өйдө көкөлөй бергиле. Ийгилик ишиңер. Чоң рахмат. Машыктыруучулар болсо талыкпай эмгектене бергиле. Рахмат. Көп нерсе машыктыруучулардан зависит этет. Биз ошону көп байкабайбыз да. Анткени балдар кичине жалпоолук кылса, анда ийгиликке жетпейт. Булар жалпоолук кылбас үчүн силер аркасынан түртүп турушуңар керек да. Мындайча айтканда да, орусча айтканда заставить этип турушуңар керек. Мажбурлап тренировка кылдырып турушуңар керек. Анткени адам баласы өзүн кыйнагысы келбейт да. А бирөө кыйнап турса, ошондо анан результат берет да, жыйынтыгы болот. Силерден көп нерсе беребиз. Буларды кол алганын, күмүш алганын алтын, керек болсо бардыгын алтынга жеткиришиңер керек. Анда уже мындан да чоң сыйлыктар аласың. Жылмайып коңуздар.